Ассаламу алейкум, амансыздарбы туғандар, ағалар, енелер, достор, жалпы YouTube көршілер. Бүгін 21 январь 2025 жыл сіздерге өте пайдалы ушул сарай боюнча видео чыгарабыз. Сарай бүттү, буюрса ичинде малдар жок. Почти толук бүттү. Сарайыбыздын узун турасы 14 580. Достор, лайктан басыңыздар, комментарийге жакшы ой пикир калдыңыздар, достор менен бөлүшүңүздөр. Эгер пайдасы тийген болсо, лайктан басып коюңуздар. Ким ушундай сарай салыш керек эле деген болсо, ушуну көрүп бир аз пайдасы тийсе да биз өтө сүйүнөбүз, достор. Алды өзүңүздөр көрүп тургандай ушул 3 катар урулуп, калган жагы күлөңкө менен кагылган. Общий акчасын айтабыз, канча кетти, канча сом общий канча кетти, канча песке блок урулду, полный айтабыз, достор. Бул 800ге жакын песке блок кетти. 4 тоннага жакын цемент кетти, 3 тонна 800 ошондой кетти. Так эсимде жок. Торсундар бүт бардыгы карагай, ал эми үстү болсо терек 75 штук шипр кетти. Эки жагына ушундай суу ноолор коюлган, алдына аркасына дегендей. Бул малкананын таза, ушу мал бага тургандын ичи таза 5-40 болду ичи. Ал эми наркы мына ушул кичинекей да бир өзүнчө бир комнатасы бар. Бул койго ылайыкташтырып месте кылганбыз. Ушул эле калды. Бул деле почти бүткөн. Мына ушул жерди жаап туруп камай берсе боло берет. Песке блоктон 10 катар урулган. 10 катар урулган. Песке блокту көбү суук болуп калат деп комментарийге. Мен буну салып үстүн жапкандан кийин, шиприн жапкандан кийин видео чыгарганмын. Ал видеодагы өтө сонун просмотрлар алып, албетте сиздердин жардамыңыздар менен жакшы просмотр болгон. Анан дагы кече жакында комментарийге жазыптыр. Ошол сарай бүттү, бүткөн болсо толук чыгарып койчу, канча акча кетти деп. Ошого биз чыгарып атабыз. Почти полный бүттү. Астына күлөңкөлөр кагылды, 3 катар песке блок урулган, достор. Үстүндө бир где-то бир 500дүн тегереги пресс батат. Үстүндөчү 500дей. Сарай жазда башташым керек эле дегендерге ушуну көрүп дагы бир аз пайдасы тийсе өтө сонун болот. Алды 1 метр стяжка куюлган. Песке блок фундаментибиздин эндүүлүгү 30 куюлган. Мондой 30 куюлган. Бул сетме поюздар 18 куюлуптур, почти 19. Үстү 15 куюлган. Айлантып, тумбалары полный куюлган. Арматура токуп салганбыз. Фундаменттин бийиктиги мына ушул эң бийик жагы 60 куюлган. Ал эми эң пас жери 40 куюлган. Жаңы сарай салган болсоңуздар, комментарийге жазыңыздар. Биз буюрса барып тартканга чагылдырып тартып, ушу элге пайдасы тийсе өтө сонун болот. Бул биринчи эшигибиз. Бисмилла. Ичин ушундай шубак койгонбуз. Ылай шубак менен эле. Ичи вообще азыр деле ушул тапта. Ичи нормальный жылуу, мындайча айтканда. Асты ушундай 3 катар урулган. Көбү суук болуп калат, шубасаң деле деген. Андай эмес экен туугандар. Песке блоктон кылсаңыздар болот, коркпой эле. Суук болуп калат деген сөз ол. Мен ага анча эме кылбадым негизи, мындай көп деле маани бербедим. Так. Бул жагы адам баса турган жери почти 90 болуптур да. 90. Ал эми бул кыгала турган жери болсо
32 болуп туруп туугандар. Неге мондой чуңкуру 15 болуп тура. Сиздерге атайын метрде алып өзүм метр менен өлчөп айтайын дедим. Мындай озек айтпай эле таза метрди көрсөтүп айтайын дедим туугандар. Эгер бул мал жата турган жери жата турган жери почти 1.98 экен. Асты ушундай кирпичтен полу болгон. Мына ушундай. Бул жагы акырыбыздын бийиктиги болсо 55 болуптур. Бул жагы 14,5. Бул да 14,5, ал эми бул чөп сала турган жери 52 болуптур. Ичин чуңкурлугу болсо 32 болуптур. Ар бир бул эки турбанын аралыгы 1.60 экен. 1.60 болуптур. Азыр бул алдыңкы проход, адам баса турган проходу. Так 1.22 болуптур. 1.22 болуптур алдыңкы проход. Грантыбыз уланган даяр. Суу чыгат. Бул экинчи эшигибиз. Бул жактан чыкса да болот. Бул жер эмне үчүн тешик десеңиздер, бул жактан лестница чыгып, ушул жакта эле чыгып түшүп, чөпкө үстүнө чыкканга ушул жактан чыкса да эле болот. Ал эми сыртынан чыкса да болот. Анан бул жерде ушундай бир пресс бата турган тешик бар. Бул жактан прессти таштайбыз. Ушул жерден салабыз. Бунун ичи таза 10-40 болгон. Атканда ушул малдын ичи узуну 10-40, ал эми мондой туурасы болсо 5-20 болуптур. Мал байлай турган толук местасы 10 тага ылайыкташтырылган, 10 места болгон. 95 сантиметрден коюлду аралыктары, 95 сантиметрден коюлган. 95тен негизи кичинеби, чоңбу билбейм, бирок 95тен коюлган. Почти мынабул 1 метр экен. 1 метр, ал эми кийинкиси 95 экен, ооба. 95тен коюлуптур туугандар. Комментарийге жазыңыздар, 95 нормальныйбы же кичинеби? Бунун дагы анча-мынча майда чүйдө иштери калды. Свет койсок, астынан бул жерден профилди коюп койсок, негизи бүттү буюрса. Эми бунун канча акча кетти, канча эме кеткен айтайлы. Ошол 780-800 тегереги пескоблок кеткен. 75 шипр кеткен. 4 тоннага жакын цемент кеткен. 2 машина топурак кеткен. Общий акчасын айта турган болсок, 330 миңге жетип калды. Кайсы иштерин мен өзүм кылганын айтайын. Шипрын уста жапкан, устага мен өзүм шерик болуп, уста жапкан. Ал эми калганын болсо дуалын өзүм урганмын. Бул шубактарын, акурларын уста кылган. Ошол общий акчасы ошол 330 миң болгон. Мына торсундардын алдыңкылары ошо мурунку эски сарайыбыздын торсундары булар. Ал эми булар болсо жаңы торсун карагай алганбыз. Бул жерден защита ушундай защита болот. Себеп
малды ушул жерге байлаганда бул жаккандай өтпөй турган кылып, бул жактан адам жанагы лестницасы бар дедим го, ушул жака чыгып түшөт. Буюрса бул грантты дагы башкача жолдорун кылабыз дагы. Шлангыны улап, ошол ар бир малдын өз-өзүнө түшүү кылып, буюрса аны дагы жакында буюрса кылабыз. Азырынча ушинтип эле малга суу беребиз. Жакында ушу малдарды байлап, анан дагы бир обзор видео кылабыз, достор. Мына ушундай күлөңкө каккан өтө мына күн өтө сонун тиет экен. Саат 11-ден баштап почти саат 4-5ке чейин күн өтө сонун тиет экен. Ичи вообще жылуу болот экен. Жаздын күнүнө күлөңканы алып коебуз дагы, бул жерге жөн гана көк сеткадан тосуп коебуз. Просто зашта жана ит бит нарак берак кирбей турганга эле себеп. Негизи тосуштун деле кереги жок сетканычы. Достор, мына ушундай кылып салсаңыздар болот, өзүңүздөр дагы көрүп башкачараак кылып салсаңыздар деле болот. Ушул ичи 5.20 айттым, ичи таза 5.20, сыртынан сырты 5.80 өзү негизи. Анан узундугу болсо 10-40 ошондой эсептедим. Мыналарын айттык, полный размерлерин. Ушундай сарай салууга бардыгыңыздарга насип кылсын. Ичи толо мал койлорго, жылкыларга толо болсун, достор. Баарыңыздардын ойлогон ой максатыңыздарга жетиңиздер. Тапканыңыздарга береке берсин. Пескоблоктон кылсаңыздар боло берет. Ушундай ичи тышын шубап койсоңуздар вообще сонун болот. Азыр мен ичи эле шубадым. Эми жазда буюрса сыртындагы шубап коебуз, ошондо вообще сонун болот, достор. Бул ошол кыг ала турган күрөк нормальный бадар деген. Ушундай кылсаңыздар болот. Эгер ким кааласа астын такта менен пол кылыңыздар, кааласаңыздар кирпичтен пол кылыңыздар. Анан стяжка кылып койсоңуздар, малга заг өтүп, астынан тапанына заг өтүп, малдын семириши өтө кыйын болот экен, достор. Ошону бир эске алып коесуздар. Эми мен дагы негизи жаңы баштадым. Эгер оны өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек, билгендер комменттерге жазыңыздар. Стяжка менен мына кирпич полдун кандай айырмасы бар. Достор, мына ушундай кылып буюрса биз колдон келишинче салдык. Акчасы общий акчасын айттык, 330 миңге жетип калды. Мына профилдер булар размери 60-тык. 60-тык эле турбадан эле коюп койдук. 1 2 3 4 5 6 мына менен 7 учтуу экен. Аралыгы ошо 1.60-тан болду. 2 эшик коюлган. Мына ушундай кылып салсаңыздар болот. Мен өзүм деле ошол YouTube'дан көрүп эле салганмын. Мен өзүм да ушундай YouTube'дан көрүп эле салганбыз. Негизи салса жакшы ниет кылып буюрса баштай бериңиздер. Азыр наркы кой жакты дагы толук көрсөтүп коеюн. Мына ушул жактан күн вообще сонун тиет экен. Бул жактын эшиги, мына ушул эшик. Бунун деле ошол размерлери ошол. Бунун размери бул мындай 2.70 болду, ал эми узуну болсо 5.20. Ичине бир 10-дун тегереги кой батат. Астында көпчүлүгү пескоблок негизи эле көпчүлүк астында урбай коет экен. Ошону мисалы эми уруп койсоңуздар, 3 катар, 2 катар бурсаңыздар вообще сонун болот экен. Көпчүлүгү ошону урбайт экен дагы, ошого азыр айтып атат. Ошону урсаңыздар жакшы болот экен, астына күмбетке бир 3 катар же 2 катар болсо дагы уруп койсоңуздар жакшы болот экен. Ошо үстүнө бир 500-дун тегереги пресс батат. Ушундай сарайларды баарыңыздарга салып, ичин толо малдарга
толсын. Егер пайдасы тиген болса, лайктан басыңыздар. Дағы менің кемшіліктерім болған болса, комментарийге жазсаңыздар, мен бұйырса ошолорду түздөйм. Ал эми суроолор болгон болсо комментарийге жазыңыздар, мен колдон келишинче жооп берем. Анан дагы кимде-ким ушундай сарай салсаңыздар, бүткөн болсо чалыңыздар. Мен номерди калдырам. Барып буйруса элге пайдасы тийчү болуп тартып чыгарабыз. Элдерге пайдасы тийсе, сонун болот. Мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Барыңыздар сак саламатта калыңыздар.